Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Бишкекте жашыруун кумаркана табылып, аны уюштуруучулар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын аймагында кумар оюндарын уюштуруу фактысы боюнча маалымат алынган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган адамдардын кумар оюндарын уюштурууга катыштыгы болушу мүмкүндүгү жөнүндө дагы маалыматтар болгон. Чогултулган материалдардын негизинде кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруу боюнча кылмыш иши козголгон. Узак мөөнөттүү ыкчам иштери жүргүзүү менен керектүү маалыматтарды топтоп, ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси өткөрүлдү. Андан аркы иштердин жүрүшүндө жашыруун кумар оюндарын өткөрүү орду аныкталды. 18 октябрда Бишкек шаарынын Турусбеков көчөсүндө жайгашкан конок үйүндө ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Анда кумар оюндарын ойноочу жайдын уюштуруучусу жана иштеп жаткан кызматкерлери кармалды деп билдиришти. Ички иштер министрлигинен. Ошентип уюштуруучу 1994-жылы туулган жаран, ошондой эле дилердин милдетин аткарган 1987-жылы туулган 2 адам жана кумар оюндарына катышкан адамдар милицияга жеткирилген. Кумар оюндарын мыйзамсыз уюштурууга шектелип, уюштуруучулар 1990-1993 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып жатат деп кошумчалашты Ички иштер министрлигинен. Орусия Түндүк Кореянын аскерлери боюнча билдирүү эмнеге өчүрүлгөнүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин Владивостоктогу өкүлчүлүгү эмне үчүн Түндүк Кореянын аскер кызматкерлери тууралуу билдирүүнү өздөрүнүн Telegram каналынан алып салышканын түшүндүрдү. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Орус дипломатиялык өкүлчүлүгү басылмага өчүрүлгөн билдирүү жаңылыш жарыяланганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги билдирүү колдонуучулар гана эмес, дарек ээсине арналганын кошумчалаган. Дипломаттар бул окуяны кадимки ката деп аташкан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Түндүк Кореянын аскерлери Украинадагы согушка катышышы мүмкүн делген маалыматка комментарий берип, кийин аны кайра өчүрүп салганы кабарланган. Орусия Түндүк Кореянын аскерлери боюнча билдирүү эмнеге өчүрүлгөнүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин Владивостоктогу өкүлчүлүгү эмне үчүн Түндүк Кореянын аскер кызматкерлери тууралуу билдирүүнү өздөрүнүн Telegram каналынан алып салышканын түшүндүрдү. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Орус дипломатиялык өкүлчүлүгү басылмага өчүрүлгөн билдирүү жаңылыш жарыяланганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги билдирүү колдонуучулар гана эмес, дарек ээсине арналганын кошумчалаган. Дипломаттар бул окуяны кадимки ката деп аташкан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Түндүк Кореянын аскерлери Украинадагы согушка катышышы мүмкүн делген маалыматка комментарий берип, кийин аны кайра өчүрүп салганы кабарланган. Владимир Путин Израиль менен Ирандын ортосундагы кырдаал боюнча билдирүү жасады. Орусия эгер жаңжалдашкан тараптар буга кызыктар болсо, Иран менен Израилдин ортосундагы кырдаалды жөнгө салууга катышууга даяр. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин БРИКСке мүчө өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушууда айтты. Эгер жаңжалдашкан тараптар кызыктар болсо, биз эки өлкөнүн тең кызыкчылыктарын түшүнүү менен чын жүрөктөн жардам берүүгө даярбыз, деди ал. 1 октябрда Иран Израилди тарыхта экинчи жолу массалык ракеталык аткылоого дуушар кылды. Жана муну өзүн өзү коргоо аракети деп атады. Израилдин аскерлери 180дей баллистикалык ракета атылганын, алардын көбү атып түшүрүлгөнүн билдирген.
Криштиану Роналду 2024 жылы канча киреше тапканы белгилүү болду. Португалиялык чабуулчу Криштиану Роналду 2024 жылы $285 миллион киреше тапкан. Сауд Аравиясынын чабуулчусу Аль Хаск Forbes версиясы боюнча дүйнөдөгү эң көп киреше тапкан футболчу деп тандалды. Басылма белгилегендей, Роналду оюн таласында 220 миллион тапса, андан тышкары 65 миллионго жакын киреше алат. Португалиялык оюнчунун футбол боюнча рекорд коюп, ар дайым көп киреше алып келет. Буга чейинки жетишкендикте 2023 жылы Роналдуга таандык болгон. Ал $260 миллион киреше тапкан. Ал эми экинчи сапта Интер Майамиде ойногон аргентиналык чабуулчу Лионель Месси эледи. Оюн таласындагы кирешеси боюнча Роналдудан 60 миллион артта болсо, ал кирешесинин экинчи бөлүгү боюнча португалиялык футболчудан алды да 75 миллион.